Урматтуу достор, бүгүнкү видеороликте өзгөрмөлөрдү камтыган туюнтмаларды салыштыруунун кээ бир ыкмаларына токтолуп кетелик. Бул математика боюнча негизги тесттин биринчи бөлүгүндө кездешүүчү тапшырмалар. Демек, силер үчүн маанилүү. Слайдтагы биринчи тапшырмага көңүл бургула. А тилкесинде да, Б тилкесинде дагы силерге туюнтма берилип турат. Силер ушул эки чоңдукту барабарсыздыктын эки жагы деп алсаңар да болот. Демек, сан барабарсыздыктардын касиеттерин колдонуу менен жөнөкөйлөтүп алып, анан салыштырсак. Мынакей эки тилкени мен көчүрүп алып ылдый жакка А тилкесиндеги туюнтмага өзгөртүүлөрдү жүргүзөм. Y эметүү x'тин квадратка көтөрүп ийсек, биз төмөндөгү туюнтманы алабыз. Бул жерден xy минус 2 yx бул минус yx'ке барабар. Ошон үчүн кийинки туюнтма y-тин квадраты кемитүү yx кошуу x квадрат болот. Ал эми b тилкесинин алдындагы чоңдук y квадрат кемитүү x квадрат кемитүү xy. Барабарсыздыктын бир бөлүгүнөн экинчи бөлүгүнө кошулуучуну карама каршы белгиде алып өтүүдүн барабарсыздык өзгөрбөйт деген касиеттин негизинде биз окшош кошулуучуларды же болбосо y квадратты жана минус yx'ти жоюп ийсек болот. Ошентип биз x квадрат А тилкесинин алдында, Б тилкесинин алдында минус x квадратты алабыз. X нөлгө барабар эмес экендигин билебиз кошумча материалдан. Демек, А тилкесиндеги чоңдук Б тилкесиндеги чоңдуктан чоң, туура жообу А. Экинчи тапшырма. А тилкесиндеги чоңдук бул x'тин кубун экинчи даражага көтөрүү, ал эми Б тилкесиндеги x'тин кубу менен x квадраттын көбөйтүндүсү берилген. Кошумча маалымат катары x нөлдөн кичине деп турат. А тилкесиндеги чоңдуктун x кубу нөлдөн кичине. Анткени x нөлдөн кичинекей болгондуктан жана даражанын көрсөткүчкү таксак. X кубту квадратка көтөрүү менен кайра оң мааниге ээ болобуз. Демек, А тилкесиндеги чоңдук нөлдөн чоң. Б тилкесиндеги чоңдуктар бул эки көбөйтүндү. X'тин кубу жогоркунун негизинде нөлдөн кичине. Ал эми x квадрат даражасы квадрат болгондуктан ар дайым нөлдөн чоң. Эки чоңдуктун көбөйтүндүсү нөлдөн кичине болот. Демек, Б тилкесиндеги чоңдуктар нөлдөн кичине. Туура жообу А. Үчүнчү тапшырма. М жана N эки чоңдугун салыштырышыбыз керек. Бизге дагы кошумча маалыматтар берилип турат. M'дин жана N'дин кошуусу 5ке барабар, M менен N'дин көбөйтүндүсү 0ге барабар. Экинчи барабардыктын негизинде M жана N'дин көбөйтүндүсү 0ге барабар. Кайсы учурда? Эгерде M 0ге барабар болсо, же болсо N 0ге барабар болсо. Ошентип, эгерде M 0ге барабар болсо, анда биринчи кошумча материалдын негизинде N 5ке барабар дейбиз. Бул учурда M N'ден кичине. Эгерде N 0ге барабар болсо, анда M 5ке барабар болот дагы, M N'ден чоң. Бул маалыматтын негизинде биз чоңдуктардын кайсынысы чоң экенин, же болбосо алардын барабардыгын аныктоо мүмкүн болбогондугун аныктадык. Демек, биз Г жообун белгилейбиз. Туура жообу Г. Төртүнчү тапшырмага көңүл бурсаңар. Бизге даражалар берилген. А тилкесинде да жана Б тилкесинде. Даражанын касиети негизинде слайдта көрсөтүлүп турат. Биз муну оң тараптан сол тарапка, тескери тарапта колдонобуз дагы. А тилкесиндеги чоңдукту төмөндөгүдөй кылып жазып алабыз. 2-нин 3-чү N 3N даражасы бул 8-дин N-чи даражасы деп белгилейбиз. Ал эми 3-түн 2N даражасын 9-дун N-чи даражасы деп аныктайбыз. Эки чоңдукту салыштыруу үчүн төмөндөгү учурларды карайбыз. Анткени бизге дагы жалпы маалымат же болбосо кошумча маалымат берилген эмес. Эгерде N чоң болсо, анда А тилкесиндеги чоңдук Б тилкесиндеги чоңдуктан кичине болот. Эгерде N 0ге барабар болсо, 0-дүн даражасы 1 деген маани берет да, биз бул жерде экөө барабар экенин аныктайбыз. Эгерде N 0дөн кичине болсо, анда терс маанидеги даражаны бөлчөк катары туюнтабыз дагы, биз алымы окшош бөлчөктөрдү салыштырабыз. Салыштыруу негизинде биз А тилкесиндеги чоңдук Б тилкесиндеги чоңдуктан чоң экенин аныктайбыз. Бул маалыматтын негизинде бул чоңдуктардын кайсынысы чоң экенин, же алардын барабардыгын аныктоо мүмкүн болбогондугун дагы
негиздеп бердик дагы биз Г жолун белгилейбиз. 5-чи тапшырма. Эки чоңдук берилип отурат. А тилкесинин алдындагы Z, Y көбөйтүндүсүн 0 менен салыштырыш керек. Бирок бизде Z, X 0дөн чоң жана X, Y 0дөн кичине деген кошумча маалымат берилген. Z, X 0дөн чоң деген бул белгилери бирдей дегенди бизге маалымдайт. Демек Z оң мааниге болсо, X да оң мааниге, Z терс мааниге болсо, X да терс мааниге. Ал эми X жана Y-тин белгилери ар башка. Эгерде X оң мааниге болсо, Y сол мааниге ээ болот. Ал эми X сол мааниге ээ болсо, анда Y оң мааниге ээ болот. Мына ушунун негизинде Z, Y-тин маанилерин аныктайбыз. Z оң мааниге болгондо, X да оң мааниге ээ болот. Эгерде X оң мааниге ээ болсо, Y терс мааниге ээ болот. Демек Z оң болгондо, Y терс болот. Z терс болгондо X терс мааниге ээ болот. Ал эми X терс мааниге ээ болгондо Y оң мааниге ээ болот. Демек Z терс маани болгондо Y оң мааниге ээ болот экен. Ар кандай белгилери ар башка болгондуктан Z менен Y-тин көбөйтүндүсү 0дөн кичине. Туура жообу Б.